Мындан 14 күн мурда Кытайдан алынып келинген 18 студенттин карантиндик мөөнөтү аяктап бүгүн үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Бардык студенттер 2 февраль күнү аэропорттогу кароодон өткөндөн кийин Бишкектин четиндеги карантин аймагына жеткирилген. Бардыгы тиешелүү анализдерди тапшырып, таза чыкты деп айтылат билдирүүдө. Карантин учурунда алар менен бир гана медициналык кызматкерлер байланышта болгон. Эске салса, 2 февраль күнү Кытайдын Ухан шаарында окуган кыргызстандык 18 студент атайын борт менен Нур-Султан шаар аркылуу Бишкекке алынып келинген. Алар аэропорттун тиешелүү текшерүүдөн өткөн соң Бишкектин чет жакасындагы оорукананын атайын каралган бөлүмүнө жаткырылган. Учурда дарыгердин тыкыр көзөмөлүндө экени айтылган. Буга чейин Кытайдын саламаттыкты сактоо маселелерин караган мамлекеттик комитеттин эксперттик комиссиясы жүргүзгөн изилдөөнүн көчүрмөсү интернетке тарап кеткен. Анда коронавирустун инкубациялык мөөнөтү мурда айтылгандай 14 эмес 24 күнгө созулушу мүмкүн экендиги айтылган. Маалымат бак Спутник KG. Баткен эч качан тажиктердин жери болгон эмес, болбойт дагы. Бул жерде байыртадан кыргыз эли жашап келген деп билдирди мамлекеттик чыгара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын жетекчиси Абдыкарим Алимбаев. Чыгара кызматынын маалыматына ылайык Алимбаев мындай билдирүүнү Тажикстандын Согди областындагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абдулло Навжуновдун чыгара тууралуу айткан сөзүнө жооп катары жасады. Ал кишинин мындай сөзү: тарыхты билбегендик, областтык мекеменин башчысы болуп туруп, мынтип сүйлөбөшү керек. Чыгараны өкмөттөр чечет. Эки мамлекеттин президенттерин жүргүзүп жаткан ишине каршы сүйлөдү. Эки өлкөнүн кызматташтыгына аны айткандары дал келген жок. Андай болсо, Баткен аймагында жайгашкан Варух анклагында Чорху деген жерде биздин ата-бабаларыбыз да жашаган. Мурхаб, Жергетал деген жерлерди да биздин ата-бабалар байырлаган. Андай болсо, ошол жерлерде суроо жаратып калат, деди Алимбаев. 13 февралда Тажикстандын айрым маалымат каражаттарында жана интернетте Навжуновдун Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген билдирүүсү тараган. 14 февралда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси Назирмат Ализода чакыртылган. Кыргыз тарап Навжуновдун чегара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Расмий дүйшөмбүдөн азырынча комментарий боло элек. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 123 миллион долларга өскөн. 2018 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыз 4 миллиард 464 миллион 350 миң долларды түзгөн. Ал эми былтыр 4 миллиард 587 миллион 260 миң долларга жеткен. Өткөн жылы мамлекеттик карыз ички карыздын эсебинен 122 миллион 910 миң долларга өстү. Мындай тыянакка финансы министрлигинин сайтындагы маалыматтарга көз жүгүртүү менен келсе болот. 2018 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыз 4 миллиард 464 миллион 350 миң долларды түзгөн. Ал эми 2019 жылдын аягында 4 миллиард 587 миллион 260 миң долларга жеткен. Ал эми сырткы карыздын көлөмү 25 миллион долларга көбөйүп, 3 миллиард 850 миллион 730 миң долларды түзгөн. Ички карыз болсо дээрлик 98 миллионго жогорулап 736,5 миллион долларга жеткен. Маалымат бак Спутник KG. Ухан вирусу. Коронавирусту жуктургандардын саны 67 миңге жетти. Коронавирустан каза болгондордун саны 1525ке жетти. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы коронавирустан жабыркагандар тууралуу маалымат таратты. Жазылган маалыматка ылайык, вирусту жуктуруп алгандардын саны 67.079 адамды түздү. Алардын ичинен 1525 жаран көз жумган. Ооруканадан 8156 жаран дарыланып чыгышты. Маалымат бак Супер KG. Ысык көл тарапта күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер силкүүнү 15 февраль күнү болжол менен 9:31 болгон. Анда жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Кыргызстандын аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Жер 15 февраль күнү болжол менен 9:31 силкинген. Жер титирөө Ысык көл областынын Ак Суу районундагы Эңилче, Кургак, Ташкору айылдарында 4,5 бал, Койлуу, Майсаз айылдарында 3,5 бал, Каракол шаарында 2,5 балга чейин сезилген деп жазылат билдирүүдө. Жаратылыш кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес, кыйроолор жок. Жер титирөө Казакстандын Алматы шаарында 2 балга чейин сезилген. Маалымат бак Спутник KG.
Ош мэриясы Саркарбаевди кызматтан алуу маселеси каралат. Талайбек Сарыбашев, Кылыч Саркарбаев жана Сапар Ормонов. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаевди кызматтан алуу маселеси келерки жуманын башында каралат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Буга спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке видео кайрылуусу негиз болууда. Видео кайрылуу Facebook аркылуу 14 февралда таратылган. Кайрылууда Рахманберди уулу спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы көрүп жатканын айткан. Рахманберди уулу бул тууралуу ооз айтсаң сенин жана Эмилбек Кемсоновдун үстүнөн иш козготуп каматабыз деп коркутушканын ырастайт. Нурбек Райымбеков кылмышка шектүү катары камалгандардын бири, Кара Суур районунун Савай айыл өкмөтүнүн башчысынын иниси. Рахманберди уулунун президентке кайрылуусун Ош шаардык ички иштер башкармалынын басма сөз кызматы негизсиз, мурдагы көрсөтмөлөрүнө дал келбейт деп билдирди. Азаттык Кылычбек Саркарбаевдин жана Нурбек Райымбековдун азырынча комментарий ала алган жок. Президенттик аппарат бул кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Ош облустук милициясы Саркарбаев 2019 жылдын 22 сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Кийин Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бул иш сотко чейинки өндүрүшкө алынып, териштирүү жүрүүдө. Саркарбаев Ош мэриясынын спорт комитетинин 2015 жылдан бери башкарат. 2019 жылдын 27 декабрында Оштун мэринин жаштар үчүн уюштурган жаңы жылдык кечесинде жылдын мыкты жаш жетекчи наамы ыйгарылган. Маалымат булак Азаттык. 14 февраль күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назамират Ализода чакыртылды. Бул тууралуу аталган министрликтен маалымдашты. Кыргыз тарап Тажикстандын Согди областындагы ички иштер башкармалынын жетекчиси милициянын генерал-майору Абдулло Навживоновдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Тышкы иштер министрлиги 13 февралда Тажикстандын айрым массалык маалымат каражаттарына жана интернетте тараган маалыматтарда милициянын генерал-майору Абдулло Навживонов Баткен эч качан Кыргыздын жери болгон эмес деп жалган айтып, тарыхты бурмалап деп эсептейт. Кыргыздын тышкы саясат мекемеси жогорку кызматтагы жана күч органдарынын өкүлдөрү чагымчыл аракеттердин ордуна мындай көрүнүштөрдү жөнгө салышы керектигин баса белгилеген. Кыргыз тарап расмий дүйшөмбүнүн реакциясын көтөрөрүн жана мындай фактылар кайталанбайт деп ишенерин билдирген. Буга чейин өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгү Тажикстандын Согди областынын ички иштер башкармалынын башчысы Абдулло Навживонов чек арага чектеш аймактагы элдин ынтымагына доо кетире турган билдирүү таратты деп айтылган. Азырынча тажик тарап бул билдирүүгө жооп бере элек. Маалымат булак Азаттык. Бишкекте Афган согушунун катышуучулары курман болгон майдандаштарын эскертти. Афганистандагы согуштан курман болгондорду алардын полктоштору жана коомчулугу эскерди. Бул аптада Кыргызстандан 7000ге чукул киши чакырылып, 233 жоокер кайтпай калган. Борбор калаада Афган согушунун катышуучулары каза болгон майдандаштарын эскерип, алардын урматына орнотулган мемориалга гүл чамбар коюшту. Эскерүү советтик аскерлердин Афганистандан чыккандыгынын 31 жылдыгына арналып Ататүрк паркында болду. Ага 1000ге жакын ардагерлер, алардын туугандары, мектеп окуучулар жана Бишкектеги райондук акимчиликтердин өкүлдөрү катышты. Согуш таласында курман болгондорду 1 мүнөт үндөй эскеришти. Бишкектин вице-мэри Татьяна Кузнецова апаттын 1989 жылы февралда аяктаганын эскертти. Ошентип 9 жылга созулган согуш аяктады. Ал аймакка 620 000 аскер чакырылып, алардын ичинен 15 000 кайтпай калган. Кыргызстандан кеткен 7000ден ашуун жоокердин 300гө чукулу Афганистанда курман болду, деди ал. Улуттук гвардиянын ардак королу мемориалга гүл чамбар коюп, траурдук салют атты. Андан соң ардагерлер жана эскерүүгө келгендер эстеликке гүл койду. Полктоштор ошол кездеги мезгилин, жаштык кездерин, согуштук учурларын эстешти. Бул апатта Кыргызстандан 7000ге чукул киши чакырылып, 233 жоокер кайтпай калган. 1500гө чукул аскер ар кыл жаракаттарды алышкан. Маалымат булак Азаттык. Кечээ 14 февралда Россиянын Ставрополь шаарында психиатрлык оорукананын бейтабы жардыруу жасады. Бул тууралуу Лента.ру билдирди. Маалымат боюнча туугандары тарабынан оор абалда жаткырылган киши жардырган, ал бир нече жолу өзүнүн жанын кыюуга аракет кылган. Киши ооруган жаракатынан улам каза болду.
Дарыгердин айтымында башка жабыркагандар жок. Жеринде Ставропольск районунун тергөө бөлүмүнүн криминал тергөөчүлөрү иштеп жатат. Окуянын чоо жайы такталып жатат. Маалымат бак Назар Ньюс KG.